Саламаттык сактоо министрлиги Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын Кой Таш айылында болгон окуяда дагы бир жаран каза болгон деген дооматына жооп кайтарды. 19-августта министрлик тарабынан Талас облусундагы баардык саламаттык сактоо мекемелеринен маалымат алынган. Талас облусу боюнча саламаттык сактоо министрлигинин координатору Аттокур Шадиевдин айтымында бир дагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна, фельдшердик, акушердик пункттарга Курманбек уулу Миржан аттуу жаран түшкөн эмес. 8-августтан 19-августка чейин мындай фамилиядагы адам ооруканага кайрылган эмес жана өлүмү да катталган эмес. Кой Ташта болгон окуяда 139 адам жаракат алган. Учурда 2 адам ооруканада дарыланып жатат. 14-15 августта дарыгерлерден турган топ Кой Таш айылындагы 150 үйдү кыдырып, жаракат алгандар болсо медициналык жардам берүүнү сунуштап чыгышкан. Үйлөрдүн кожоюндары эч кандай жаракат алгандар жок экендигин билдиришкен. Бул окуялар учурунда бир гана адам каза болгон. Ал Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков деп маалымдайт Саламаттык сактоо министрлиги. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Курманбек уулу Миржан Кой Таштагы окуядан кийин Таласка качып барып, ошол жерден курман болгондугун маалымдаган. Улуттук коопсуздук комитети депутаттын бул сөзүн четке кагып, жалган маалымат тараткандар кылмыш жообуна тартылаарын эскерткен. Бүгүн 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасын карап, 26 октябрга чейин УКМКнын тергөө абагында калтырды. Соттун көчмө жыйыны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында болду. Отурум жабык болгондуктан Атамбаевдин жакындары жана журналисттер киргизилген жок. Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев арызы менен жогорку инстанцияга кайрылаарын билдирди. Эскерте кетсек, 7-августта улуттук коопсуздук комитетинин атайын кызматкерлери Алмазбек Атамбаевди суракка мажбурлап алып келүү аракетин көргөн. Атайын операция учурунда 45 адам жабыркап, Альфанын бир кызматкери көз жумган. 8-августта Ички иштер министринин атайын бөлүгү Алмазбек Атамбаевди кармап келүү аракетин көрүп жатканда, мурдагы президент өз каалоосу менен колго түшүп берген. Сот тарабынан Алмазбек Атамбаевди ошондо 26 августка чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алуу чечими чыгарылган эле. Өмүрбек Бабанов бүгүн улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылды. Ал 2017 жылдын 28 сентябрында Ош шаарынын Амир Тимур Кичи районунун тургундары менен жолугуп жаткандыгы айткан сөздөрү тууралуу сурак берет. Башкы прокуратура тарабынан козголгон бул кылмыш ишинде Өмүрбек Бабанов күбө катары суралууда. 9-август күнү Бишкек шаарына учуп келген Өмүрбек Бабановдун 2 кылмыш ишине тиешеси бар экенин УКМК эскерткен. Алардын бири 2017 жылкы президенттик шайлоо учурунда Ош шаарынын Амир Тимур Кичи районунун тургундары менен жолугуп жатып, бийликти күч менен басып алууга жана массалык башаламандыкка үндөгөнүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши. Кечээ Өмүрбек Бабанов финансылык жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматына чакырылып, Кыргызстан банкын рейдерлик менен басып алуу фактысы боюнча күбө катары 5 саат сурак берди. Бишкектин түндүк тарабында белгисиз адамдар Кытай ишкерлерине кол салышты. Окуя 19-августта саат 15-тер чамасында Дордой базарына жакын жайгашкан Келечек жаңы конушунда болгон. Акипресс агенттиги жазган маалыматка ылайык, ишкерлер кетип бара жаткан Lexus маркасындагы унааны BMW маркасындагы унаа менен катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. BMW-дан 3 бет капчан киши чыгып, Lexus'тун ичиндегилерден ири өлчөмдөгү акчаны тартып алып, белгисиз тарапка качып кетишкен. Болжол менен жоголгон акчанын суммасы $300,000. Окуя болгон жерге Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам жана тергөө тобу келип, иш алып барды. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине карактоо беренеси менен катталып, тергөө жана издөө иштери башталды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова каршы кылмыш ишин козгоп, мурдагы президенттин кызын мамлекеттик мүлктөрдү уурдаган, Өзбекстандын кызыкчылыгына каршы келген келишимдерди түзгөн жана башка бирөөнүн ири өлчөмдөгү мүлктөрүн тартып алган деп айыптоодо. Кылмыш ишин козгоого эл аралык юридикалык компаниялардан түшкөн маалыматтар жана жарандардын арыздары себеп болгон. Гүлнара Каримова бир нече адам менен сүйлөшүп алып, мамлекетке тийиштүү Кувайт цемент жана Бекбада цемент ишканаларынын акцияларын төмөн баада сатып алган. Андан соң ал акцияларды чет элдик ишкерлерге берип, өзү коргоого алган. Мындай аракеттер мамлекетке ири өлчөмдөгү зыян алып келген. Мындан сырткары Гүлнара Каримова ар түрдүү компаниялардын ээлерин коркутуп, үркүтүп, мүлктөрүн өз компаниясына каттатууга мажбурлаган. Тергөө кызыкчылыгына байланыштуу калган маалыматтар купуя сакталат дейт Өзбекстандын башкы прокуратурасы тараткан маалыматта. Гүлнара Каримова каршы АКШда жана Европа өлкөлөрүндө бир нече кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн маалыматында Каримова чет элдик телекоммуникациялык компаниялардан $1 миллиард жакын пара алып, Өзбекстанда мобилдик байланышка лицензия алып берүүнү убада кылган.
Эскерте кетсек, 2017-жылы Гүлнара Каримова уурулук, пара талап кылуу, салык төлөөдөн качкан жана офшордук аймактардагы компаниялардын документтерин жок кылган деген беренелер боюнча 10 жылга эркинен ажыратылган. 2019-жылы үй камагынын шарттарын бузгандыгына байланыштуу Ташкенттин Зангиятин районундагы номер 21 аялдардын түзөтүү колониясына камакка алынган. Казакстандын куткаруучулары Кыргызстандагы тоодон түшө албай калган альпинисттерди издөө үчүн жолго чыгышты. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Куткаруучулар бүгүн таңкы саат 08:57-де Каркара альпинисттик лагеринен Ми-171 бортунда учуп чыгышкан. Алар Кыргызстандын тоолоруна издөө иштерин жүргүзүп, деңиз деңгээлинен 4,5 метр бийиктиктеги түштүк илинчек чокусуна ташталат деп билдирген Казакстан расмий өкүлү Нурсултан Нурахметов. Бортто 3 аскер альпинисттери кыргыз куткаруучулар менен бирдикте жоголгон туристтерди издеп баштайт. Буга чейин издөө иштери аба ырайына карата жүргүзүлбөйт деп айтылган. Айдоочуларды түйшөлткөн айып акчанын көлөмү жыл башында бузуулар жөнүндө жаңы кодекс ишке киргенде көбөйгөн. Ал эми март айынан тартып Бишкекте жана Чүй облусунун айрым аймактарында коопсуз шаар долбоору ишке кирген. Эреже бузгандарга карата айып акчанын көп болушуна сын сунуш пикирлер жыл башынан тартып эле айтыла баштаган. Буга чейин өкмөт башчы бул маселени карап чыгуу үчүн Ички иштер министрлигине тапшырма берген. Жол эрежесин бузуулардын авариялык кырдаалга тийгизген акыбалына жараша жана ошол коомдук коопсуздукка кандай баягы акыбалын тийгизет, ошого карата ошол 16 жол эрежесин бузуунун ичинен биз 8 жол эрежесин бузуу боюнча айып пулдун өлчөмүн ошо 3000 сомдон 1000 сомго чейин же болбосо биринчи категориядагы жоопкерчиликке киргизүү жагын сунуштап атабыз. Кууп келип ашып өтүү же каршы тилкеге чыгып маневр жасоо сындуу эрежелерди бузуу фактылары ичип алып унаа башкарган айдоочулар үчүн айып акчанын көлөмү азайбайт. Ал эми тиешелүү жол белгилерине баш ийбей, жол чийиндери боюнча эреже бузса же тыюу салынган жерге унаа токтоткондорго айып акчанын көлөмү азаят. Ошондой эле коопсуз дистанцияны жана интервалды сактабаган болсо, автомагистралда жүрүү эрежелерин бузган болсо, көчөлөрдүн кесилишинде стоп линия сызыгын талаптарын бузган болсо, андан кийин обгон же болбосо маневр кылуу эрежелерин бузуу жана ошондой эле сырткы жарык берүүчү приборлорду колдонуу эрежелерин бузган учурларда ошол баягы мурунку 3000 сом өлчөмүндөгү айыпты биз азыркы күндө ошо биринчи категория менен 1000 сом өлчөмүндөгү айып пул болсун деген сунуш менен кайрылып атабыз. 8 эреже бузуу боюнча айып пулдун көлөмүн 3000ден 1000 сомго арзандатуу сунушун өкмөт да колдоду. Нормативдик укуктук актыларды, сот укуктук реформанын алкагында кабыл алган чечимдерди талдоо боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бир нече сунуштардан кийин өкмөт бул демилгени колдогонун айтты. У нас действуют две рабочие группы. Бизде бул багытта 2 жумушчу топ иштеп жатат. Анын курамына эксперттер, мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү кирген. Мекемелер аралык жумушчу топ бүгүн 5-чи жолу жыйынга чогулуп, бул маселени карады. Буга чейин бизге коомчулуктан жогорку кеңештин депутаттарынан айдоочулардан айып пулдардын бир нечесин азайтуу боюнча жетишээрлик кайрылуулар келип түштү. Биздин жумушчу топ келип түшкөн сунуштардын негизинде эреже бузуунун 8 түрү боюнча айып пулду азайтууга макул болду. Мекемелер аралык жумушчу топ быйыл 25 февралда түзүлгөн. Анын негизги максаты жаңы кодекстер жана мыйзамдардын жетишпеген жактары менен карама каршы келген жактарын анализдөө. Не можем перевалить этот барьер, части касающиеся, если штрафы. Коопсуз шаар долбоору боюнча март айынан августка чейин 211 миллион 478 миң сом айып чогулган. Бул аралыкта 392 миң 488 айдоочуга айып салынып, анын 43% же 166 миң 681 айып төлөгөн. Калган 57% айдоочулар салынган айып пулдарды төлөй элек. Мунарбек Жоргомов, Адлет Марсбеков, 5 канал. Аялдардын эң жеңил салмагы боюнча UFC'нин чемпиону Валентина Шевченко, UFC'нин эркектер арасындагы эң жеңил салмак боюнча чемпиону Генри Сехуда менен беттешүү темасын кайрадан козгоду. Ал өзүнүн Instagram баракчасына фото-коллаж жарыялаган. Анда Генри Сехуда менен Шевченко бетме-бет турат. Экинчи сүрөттө Шевченко Сехуданы бетке уруп жатканын жасалган.
Сүрөткө ок же 3 кош эс деп жазылган. Мындан мурда Генри Сехуда эркек башы менен Шевченкону 2 жолу беттешүүгө чакырган. Шевченконун Инстаграмга жазгандарына Генри Сехуда дароо жооп берип, "Хамбике, сен бул нерсени каалаган жоксуң да. Сен бир дагы раундка туруштук бере албайсың" деп жазды. Ал эми UFC'нин президенти Дана Уайт бул көрүнүштү акылсыздык деп атап, өмүрүндө мындайды көрбөгөндүгүн айткан. Эскерте кетсек, Валентина Шевченко акыркы айларда эле 2 жолу чемпиондук титулун коргоп калды.